Мен атым Асимай. Мен ушул номер 1 Салижан Шарипов атындагы орто мектебинде 8 А классында окуйм. Биринчиден бизди мектептерден активисттерди, анан кийин баары эле активист эмес, более замкнутыйларды дагы ушундай кылып өздөрү тандап эле классный руководительдер мындай өзүнүн классынан бирден экиден окуучуларды тандап жиберди. Жибергенде баары топтолуп ошол жерден отбор болду. Андан кийин анын арасынан мен дагы өтүп калдым. Өзүн ачуу. Булар көбүнчө балдар билесиз, мектепте жакшы окуган, жаман окуган балдар бар, бирок жаман окугандан таланты болушу мүмкүн. Ошол талант ачыш керек. Анан элдин 3-4 адамдын алдында өзүнүн ой пикирин эркин сүйлөө. Келечекте бир жакшы элге, шаарга, айылга пайдасы тие турган жаштардан болуш үчүн проекттин негизги иштери. Проект менен иштеп башканда бул Асимай, Волны петиция деген командабыз бар. Анан проект менен иштеди. Биринчи проектти балдарды илим билимге кызыгуусу төмөндөп кетиши, рекетёрство, балдар сабактан кийин пайдасыз жерлерге баруу, компьютер, игровой клуб, бири-бири менен мушташуу, ушундай темаларды айрыкча ошол кызыбыз көтөрүп чыкты. Муну кантип жоюу дегенде булар критический мышление кылып, балдарды дебат ойнотойлу, дебатка үйрөтөйлү. Биз эми ар бир мектептерге барып дебат окутабыз биринчи. Дебат эмне, ошол дебаттын өзүн түшүндүрүп окутуп, 2 күндүк тренинг кылып өткөзүп окутуп, андан соң өзгөн ушул шаардык мектептеринде, шаарда 8 мектеп бар. Ошол 8 мектептеринен объявлять этип, желающийлерди топтоп, ошо катышып окугандарды топтоп, дебат өткөзүп, ошондой кылайлы деген ойлорубуз бар. Дебаттарды биз өзүбүз дагы дебат боюнча тренингге катыштык. Тренингден дагы толук түрдө түшүнүп жеттик деп ойлосом болот. Парламент внушает нам определенную палату. Именно в дебатах вы не будете определенную проблему рассматривать с одной стороны. Кейс в географическом положении, то есть уточняется именно в Кыргызской республике, нигде больше. Можно я попробую? Я считаю, что нельзя его закрывать, потому что благодаря ТикТоку, благодаря этому приложению я знаю очень много информации касательно учебы или же другого чего-то, моих интересов. Если у человека плохое такое человек состояние, при чем тут ТикТок, например, чем? Бул долбоорго баргандан бери кызым оюндагысын кеңири айтат, тартынбайт. Азыр эми заманга жараша баланы болушунча окутуш керек болуп атат. Болушунча эле. Мен ошончо кызымды болушунча үйдө кармап отурбаганга аракет кылам. Ошон үчүн болушунча шарт түзүп берип кызыма окушуна. Көп информация плюс жагынан да, минус жагынан дагы ситуация караганды үйрөнөт экенсиң биринчиден. Ал эми экинчиден ар кандай темалар туш келет да. Ар кандай темаларды изилдеп, алар жөнүндө ушундай изденип табынат экенсиң. Керек болгондуктанчы, жана сенде көп информация болот экен. Ал үчүнчү жагы именно дебат аркылуу проблемаларды урушсуз, конфликтсиз аргументтер аркылуу өткөзсөң болот. Ошондуктан биз именно дебатты тандап алдык.